Саламатсыздарбы кадырман мекендештер, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды Жумгал районунун Миңкош айылындагы ошол эл аралык өспүрүмдөр арасындагы мелдешке бурмакчыбыз. Бул мелдеш Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз СССРнин спорт чебери, эркин күрөш боюнча союздук маанидеги Калыс Орозбек Орозалиевдин элесине арналган мелдеш жана 27 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги мелдештер менен бүгүнкү мелдешибизди баштайбыз. Албетте көк бурчтан чыккан жана ага каршы кызыл бурчтан чыккан балбандарыбыздын кимиси мыкты экенин дагы аныктап билүүчү убакыт келип жетти. Чындыгында ушул 27 килограммга чейинки салмак чембирдикте жалпы жонунан 33 балбан болгон. Алардын бардыгы ушул мелдеш үчүн дагы күч сынашты десек болот. Кыргызстандын бардык аймактарынан келген, ага Казакстандан дагы ушул келип катышкан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан келген балбандар дагы катышты. Айдор бирок соңунда ушул 3-орун үчүн болгон кармашка биздин балбандарыбыз келип жеткен экен. Бул албетте Эрбол Мейманбеков менен Рамазан Кайбековдор жана бул эки балбандын кимиси жеңишке жетерин дагы албетте бул ушул кармаштан кийин аныктап билебиз. Айтор бул кармаштын жүрүшүндө бардык ушул мелдеш спортчулар бир гана өзлөрүнүн эң ыңгайлуу көрсөтүүгө дагы ашыгат жана ал ортодо Рамазан Кайбеков каршылашын мынтип өзүнүн үстүнөн ашыра чапкандан кийин аны толугу менен байлап алат, дагы таза жеңишке ээ болот. Айтор Рамазан Кайбеков ушул жергиликтүү Миң Куштук балбан, ал кармаштарда мынтип алгачкы жеңишке жетет, дагы 3-орунду ээлейт. Биз балбанды жеңиш менен куттуктайбыз, дагы кийинки ушул мели спортчулардын тирешин күтөбүз. Көк бурчтан чыккан бул Белек Сүйөров болсо, ага каршы кызыл бурчтан Жакшылык Боробаев. Демек ушул Белек Сүйөров ал Кочкор Ата шаарынан келген Жалал-Абадтан, ал эми Жакшылык Боробаев ушул Дыйкан деп протоколдо калтырган экен. Демек Дыйкан айылынан десек дагы туура болчудай. Жана бул жерде дагы балбандар көбүнчө эле ушул каршылаштарын жерге чыккандан кийин килемге толугу менен басып алып ушул жеңишке жетүүнү дагы көп көздөшөт. Азыр Кочкор Атадан келген Белек Сүйөров өзүнүн көз жашын токтото албайт. Айтор ал канчалаган жерди дагы ушул басып келген болчу. Айтор балбандарыбызды ушул жеңиш менен куттуктайт. Чындыгында келечекте көптү үмүттөндүргөн балбандардан дагы болот десек туура болчудай. Кийинки кармаш 38 килограммга чейинки салмак чейин бирдикте жана көк бурчтан чыккан балбаныбыз бул албетте Амантур Карабаев жана ага каршы беттешти өткөрө турган Жылдызбек Бактыбековдор 38 килограммга чейинки салмак чембирдиктин ошол жүрүшүндөгү кармаштарды дагы уланта турган болсок, демек балбандар ошол ар бир салмак чембирдикте өзлөрүн мыктылап көрсөтүүгө дагы умтулушат. Айтор жеңишке жетүү үчүн дагы бар күчүн ая болору ырас. Бул салмак чембирдикте жалпы жонунан 26 балбан күрөшкө чыккан. Алардын арасынан ошол 2006, 2005, 2007 жылкы балбандардан топтолгон Амантур Карабаев 2006 жылы төрөлгөн. Ал ошол Казакстандан келген балбан болсо, ага каршы мелдешти өткөрүп жаткан Жылдызбек Бактыбеков ал 2007 жылы ошол Нарын облусунун Нарын шаарында дагы жарык дүйнөгө келген балбан экен эсиңиздерге салып өтөбүз. Азырынча ошол мелдештин ар бир жүрүүсүндө балбандар өзлөрүнүн болушунча мыктылыгын көрсөтүүгө дагы ашыгышууда. Айтор кантсе дагы биз ашыкпастан гана ушул мелдештерин жүрүшү менен дагы көрөбүз. Каршылашын толугу менен жерге басып алат жана ал жактан ийгилик жаратууга дагы алда канча өзлөрүн ишенимдүү көрсөтүүгө балбандарыбыз ашыгышууда.
4 ұпайға. Жылдызбек Бақтыбеков болот ал эми ага каршы ошол кирип барып күрөштүн жүрүшүн өз көзөмөлүнө алууга толугу менен азыр Казакстандык Амантур Карабаев ашыгууда. Ал эми Жылдызбек Бактыбековдун ушул буга чейинки өткөргөн кармаштары тууралуу айта турган болсок, анда биздин ошол жаш мекендешибиз өзүнүн кармаштарын 8-1 финал менен дагы баштаган жана анын жүрүшүндө ийгилик жаратууга дагы толугу менен умтулду. Айтор биринчи раунддун алкагында алдыда кызыл бурчтан чыккан балбан Жылдызбек Бактыбеков жана Жылдызбек Бактыбековдун өзүнүн ошол алгачкы беттешин экинчи беттешинде ал Кочкор Аталык Рустамжан Кахаров менен өткөрүп, аны калыстардын көпчүлүгүнүн чечими менен жеңип алган. Андан кийинки ошол кармашында Али Абазбековду биринчи беттешинде жеңип алган. Андан кийин Кочкор Аталык Рустамжан Кахаровго ушул жеңилип калат. Дагы мынтип 3-чү орун үчүн болгон кармаштарга дагы күрөшүүгө өз ушул ордун ала алды. Кантсе дагы Жылдызбек Бактыбеков менен ушул ага каршы күрөштү өткөрүп жаткан Амантур Карабаевдин белдешке болгон дараметтери күч. Казакстандык Амантур Карабаев өзүнүн мекендеши Нурсултан Нурлановду алгачкы беттешинде жеңип алган жана экинчи беттешинде Кемиңден келген Эрзат Максатов менен кармашып, Эрзат Максатовду жеңип ушул жарым финалга чыга алган. Бирок ушул ал жарым финалга чыккандан кийин Кочкор Аталык Рустамжан Кахаровго жеңилип калган. Дагы соңунда Нарындык балбан менен күрөшүүгө, дагы 3-чү орун үчүн күрөшүүгө ушул Казакстандык Амантур Карабаев аргасыз болгон. Ал ортодо убакыттар барган сайын алдын көздөй жылып барат жана балбандарыбыз өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүү үчүн дагы бардык күч аракеттерин жумшап жаткандарын көрүүбүз. Жеңишке болгон умтулуу, жеңишке болгон каалоо балбандарды сөзсүз түрдө кийинки ушул баскычка дагы жеткилетсек болот. Азыр толугу менен каршылашымын деп далына басып алып, аны камалууга алып алгандан кийин албетте Жылдызбек Бактыбеков 8-2 деген эсеп менен жеңишке жетти. Чындыгында ал ага чейинки эле көрсөткүч болчу, бирок мекендешибизге ошол негизгиси каршылашым жерде басып алганы дагы жеңиш алып келди десек болот. Демек кийинки ушул кармаштарга токтолобуз. Бул албетте 38 килограммга чейинки салмак чембирдик жана көк бурчтан чыккан балбан. Бул албетте Чыңгыз Барктабасов менен Бектур Акматкуловдун ортосундагы беттеш. Бектур Аматкулов ушул республикалык олимпиадалык резервдеги спорт мектептин тарбиялануучусу болсо, Чыңгыз Барктабасов Нарын ошол шаарынан келген. Чыңгыз Барктабасов 2004-жылкы, ал эми Бектур Акматкулов ал 2005-жылы ошол жарык дүйнөгө келген. Дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Бектур Аматкулов тууралуу айта турган болсок, Бектур Аматкулов өзүнүн алгачкы беттешин Ильяр Капаровго каршы өткөрүп, аны жеңип алган жана экинчи беттешинде ал Азамат Жусуповду дагы жеңип ошол жарым финалга чыга алган. Андан ары жарым финалдын алкагында Алихан Билимбековду жеңип жарым финалга чыкса, анын ошол каршылашы болгон
Чыңгыз Барктабасов өзүнүн биринчи беттешинде Чыңгыз Барктабасов Кумарбек Батырбек уулун жеңген. Экинчи беттешинде ал Расул Рыспековду жеңип алса, үчүнчү беттешинде Хамза Карымшаковду жеңет дагы. Ал дагы мынтип жарым финалга чыгып, ал жактан жок тагыраагы ошол Хамза Карымшаковго жеңилип калгандан кийин үчүнчү орунга күрөшүүгө аргасыз болушат. Эки балуан тең ушул Хамза Карымшаковдон жеңилишет дагы. Үчүнчү орун үчүн болгон тирешти өз ара күчтөрүн сынашат. Азырынча толугу менен Жылдызбек Бактыбеков өзүн жок, Бектур Аматкулов өзүн ийгиликтүү көрсөтүүгө дагы ашыгууда. Канча дагы балуандардын ушул жеңишке болгон ашыгуулары, жеңишке болгон каалоолору алардын келечектен ушул көп үмүттөндүрөрүнөн дагы кабар берет. Анын үстүнө биздин ушул эркин күрөш боюнча балуандарыбыз жакында эле Азия биринчилигинен эң эле мыкты көрсөткүчтөр менен келди. Ал жактан кандай ушул көрсөткүчтөр деп эгердесиздер таңданып таң калып жаткан болсоңуздар, анда биз эсиңиздерге салып өтөлү. Ушул Кытайда жакын арада эле тагыраагын айта турган болсок, Кытайда качан болду деп турган болсоңуздар, Кытайдын ошол Сиань шаарында өткөн Азия биринчилигинде биздин балуандарыбыз биринчи мелдеш күнүндө Айбек Насиров 79 килограммга чейинки салмак чембирдикте Коло Байге жеңген. Ал эми дагы бир балуаныбыз Магомед Мусаев ал мелдеште байгелүү орунду ээлей албаган. Андан кийин экинчи мелдеш күнүндө Алигаджи Гамигаджиев күмүш байгени жеңип алды 86 килограммга чейинки салмак чембирдикте. Андан кийин ушул кыздар арасында болгон мелдештерде дагы Айсулуу Тыныбековалар ушул Азиянын чемпиону атыкса, ал жактан Мерим Жуманазарова Коло Байгени жеңип биздин өлкөнүн ушул капчыгына дагы ийгиликтүү ушул жүрүштөрдү жасай алышты. Ал эми балуандардын ортосундагы мелдешке кайтып келе турган болсок, албетте азыр 4-0 эсебинде көк бурчтан чыккан Жылдызбек Бактыбеков Бектур Аматкулов тагыраагы Бектур Акматкулов алдыда келе жатат жана Бектур Акматкулов төрт упай алып алгандан кийин эми толугу менен дагы 2 мүнөттөй карманып коюшу керек. Бул убакта чыдап кое турган болсо, анда Бектур Акматкуловдун албетте байгелүү орундарга күрөшүүгө дагы толук ошол укук аларын жакшы билебиз. Бул мелдеште 2004-жылдан баштап 2007 жылга чейин ошол жарык дүйнөгө келген балуандар өз ара күч сынашат. Дагы 4 упайга ээ болгон Бектур Акматкулов деп каршылашынын үстүнө дагы иштөөгө өз укугун алды. Тийиштүү убакытта ал жеңишке жеткен жок. Жана биз мынтип балуандардын эң соңку чалуусунда көрдүк. Дагы мынтип таза жеңиш менен Бектур Акматкулов жеңишке жетет. Ал эми Чыңгыз Барктабасов чындыгында ал мелдешти ийгиликтүү өткөрүүгө дагы бар күчүн жумшап мыктылардын катарын толуктоого ашыккан. Демек, кийинки мелдештерге бет алабыз. 60 килограммга чейинки салмак чен бирдикте жана Хамзат Канатбек уулу ага каршы Уларбек Турсунов жана балуандар өзлөрүнүн беттештерин
кандай ушул өткөрөрүн байкайбыз. Азырынча алар болушунча абайлоо менен чебердик менен дагы ушул кармаштарын жүргүзүүнүн үстүндө десек туура болчу дайым. Ашыккан жок. Эми кантсе дагы булар бир аз ушул салмактары дагы оор, тажрыйбалары дагы мол. Экөө тең 2004 жылы жарык дүйнөгө келген балбандар. Ханзат Канатбек уулу ушул Кызарттан келген болсо, ушул Чуңгалдын өзүнөн Кызарттан. Ал эми анын каршылашы Уларбек Турсунов, ал Жалалабадтан келген балбан. 60 килограммга чейинки салмак чембирдикте жалпы жондан 16 балбан күрөшкө түшүп, алардын бардыгы 8ден 1 финалдын алкагында мелдештерин өткөрүп баштаган. Ханзат Канатбек уулунун ошол мелдешине токтоло турган болсок, анда Ханзат Канатбек уулу өзүнүн биринчи беттешин Арген Талайбек уулуна каршы өткөрүп, аны жеңип алган. Экинчи беттешинде ал Лукман Токтокуновду жеңип алган болсо, анын ошол каршылашы Уларбек Турсунов өзүнүн биринчи беттешинде Адам Турсунбековду жеңип, экинчи беттешинде ал ошол Сагын Исаналиевге утуп калат. Дагы бирок ошол Сагын Исаналиев финалга чыгуу болгон кармашта Ханзат Канатбек уулун жеңип, натыйжада Уларбек Турсуновго ошол 3-чү орун үчүн кармашууга дагы эң сонун бир шарт түзүлгөн. Жана балбандар эми ушул өз салмак чембирдиктеринде мыктыларды аныктоого умтулушат. Айтор, бул эми ошол бир гана эл аралык мелдеш эмес, биздин өлкөбүздүн жаш балбандарынын арасындагы биринчилик сыяктуу республикалык мелдеш катары дагы өткөн. Жана биринчи айлампа мынтип жыйынтыкталгандан кийин азыр балбандардын жарчуларын толугу менен жазып, аларды экинчи чечүүчү бөлкө дагы даярдашууда. Калсын ышкырга жаңырат, жана биз балбандарыбыздын калган кармаштарын дагы байкап көрөбүз. Чындыгында жеңишке болгон каалоолор, жеңишке болгон умтулуулар ар бирин жеңишке жолсун ушул кандайдыр бир ийгиликке дагы алып келерин жакшы билебиз. Озеки түрдөгү эскертүүнү Уларбек Турсунов алат. Жана балбандар эми бул ирет ашыкпастан гана кармаштарын өткөрүүдө 60 килограммга чейинки салмак чембирдик жана балбандар барган сайын ушул өзлөрүнүн күчтүүлүгүн, өзлөрүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы толугу менен умтулушат. Дагы 2 упайын ушул таза эмес чабуу орундалып калды бул жерде Ханзат Канатбек уулунун орундоосунда. Жергиликтүү балбандар бул жердин аба ырайына, бардык ошол шарттарына дагы көнгөн. Ал эми мынтип алыскы ошол жерден жол сапар тартып барган балбандарга мелдештерде жергиликтүү мушкерлер менен күрөшүү бир аз жергиликтүү ошол балбандар менен күрөшүү алда канча кыйын болуп каларын дагы жакшы билебиз. Ишенимдүү түрдө Ханзат Канатбек уулу алдыда жана каршылашын мынтип азыр толугу менен Ханзат байлап алууга дагы ашыгат. Уларбек Турсунов
Азыр кандайдыр бир ошол ийгиликтүү адамдарга дагы баруусу керек. Беле ким билет, канча дагы ишенимдүү жеңишке Ханзат Канатбек уулу жетет дагы мынтип бул мелдеште ошол жеңүүчү жок. Азыр калыстар ошол өз ара чечимдерди чыгарууга дагы умтулушту, бирок Ханзат Канатбек уулу ошол соңку көз ирмемдерде каршылык алышын камалып алды дагы анын натыйжасында жеңишке жетет. Айтор Уларбек Турсунов башта активдүү болуп ошол соңуна чейин карман албай койду дагы биз натыйжада жеңүүчүнү дагы аныктап алдык. Демек 60 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги 3-орун үчүн болгон экинчи кармаш жана бул ирет эми Эркин Бактыбек уулу Миңкуштан болсо жергиликтүү балан 2004-жылы жарык дүйнөгө келген. Ага каршы чыккан бул Эржигит Кубатбеков. Эржигит Кубатбеков ал ушул республикалык олимпиадалык резервдеги спорт мектептин дагы тарбиялануучусу. Эржигит Кубатбековдун өткөргөн кармаштарында токтоло турган болсок, канда Эржигит Кубатбеков алгач ошол Дастан Сагынбеков менен кезгелип аны жеңип алат. Андан ары экинчи кармашында Аскар Жыргалбек уулундагы жеңсе, үчүнчү ошол кармашында ал Байтемир Төлөбериевке жеңилип калып 3-орун үчүн кармашууга аргасыз болгон. Ал эми Эркин Бактыбек уулунун кармаштарында токтоло турган болсок, ал биринчи беттешинде ошол Илим Жумабековду жеңип алган. Экинчи кармашында ал Байтемир Төлөбериевке жеңилип, бирок Байтемир Төлөбериев финалга чыгып кеткенден кийин ошол 3-орун үчүн болгон кармашта Эржигит Кубатбековго дагы каршы кезгелди. Азырынча толугу менен ошол Эржигит Кубатбеков өзүн мыктылап көрсөтүүгө дагы даяр экенин көрөбүз. Канча дагы балбандар ошол мелдештин кармаштын жүрүшүндө ишенимдүү кадамдары менен өзлөрүнүн кармаштарын бир гана жеңиш үчүн дагы жүргүзүүгө ашыгышат. Айтор байкап көрөбүз соңуна чейин азырынча ушул Эркин Бактыбек уулу менен Эржигит Кубатбековдор мынтип алгачкы 2 мүнөттүктө соңуна чыгарат жана спортчулар мынтип бири-бирин калган убакытта кармашты кандай жүргүзүүгө дагы көрсөтмө беришет. Демек экинчи айланпай 2 мүнөттүк анын жүрүшүндө балбандар кармаштарды болушунча мыктылап өткөрүүгө дагы ашыгуулары керек. Байкайбыз активдүүлүк бар. Албетте бул Эржигит Кубатбеков жана ал каршылашын ишебинен чыгарганга 1 упай кошумча алып 5-0 эсебинде алдыга чыга алды. Демек калган ушул убакыттардын жүрүшү дагы барган сайын алдын көздөй
чыгып барат. Эржигит Кубатбеков 5-0 эсебинде алдыга ишенимдүү чыгып алгандан кийин эми бир аз да болсо ашыкпайт. Ушул эркин күрөш боюнча Олимпиаданын 10 жолку тагыраагы 4 жолку чемпиону бар. Ал албетте япониялык Каори Ито экенин дагы жакшы билесиздер. Ал учурда ушул 34 жашта. Ал 2004-жылы Афинада өткөн Олимпиада оюндарында алтын байге жеңген 63 кг чейин салмак чемпиондук. Андан кийин 2008-жылы Пекинде өткөн Олимпиада оюндарында, андан кийин 2012 Лондондо жана 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн Олимпиада оюндарында 58 кг чейин салмак чемпиондукта күрөшкө чыгып, ал дагы алтын байгени жеңип алган. Чындыгында бул ушул күтүлбөгөн окуя. Ал эми ал балбандын эми дүйнө биринчиликтерин жеңгени тууралуу кеп козгой турган болсок, анда алардын сап тизмеги өтө эле узун. Биздин кыргыз балбандарынан эми ушул япониялык Ито Каори сыяктуу, жолсо Каори Ито сыяктуу өзлөрүн мыктылап көрсөткөн мыктылар өтө аз. Жана албетте биз Эржигит Кубатбековду жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Кийинки мелдештерге өтөбүз. 32 кг чейин салмак чембирдик жана балбандар Кызыл бурчтан чыккан балбан тууралуу айта турган болсок, анда жок, бул тагыраагы 32 кг чейин салмак чембирдиктеги алтын байге үчүн болгон кармаш жана анын жүрүшүндө эле Азиз Абдыкалыков ийгиликтүү жүрүштөргө дагы барууга даяр. Упайлар бар азырынча балбандардын ошол активдүүлүгүндө. Жана Байсал Чокмонов менен Эржан Рустамбеков тагыраагы Эржан Рустамбеков менен ошол Байсал Чокмоновдор. Чокоманов ошол Байсал Чокоманов менен биз Эржан Рустамбековдун ортосундагы карамашта көрдүбүз. Эржан Рустамбеков жергиликтүү Миңгуштук балбан. Ал эми Байсал Чокоманов ал Алатоо деп ошол берген экен. Кайсыл Алатоо белгисиз, бирок ошол Эржан Рустамбеков тууралуу айта турган болсок, балбан өзүнүн алгачкы кармашында ал Умар Мейманказиевди жеңип алган. Экинчи кармашында Байел Эдил уулу менен кезгелип аны жеңип ошол кийинки баскычка өтөт. 1-2 ошол 1-4 финалдын алкагында ал Рамазан Кыдыковду жеңип жарым финалга чыгып, жарым финалда ал Айбек уулуна тагыраагы ошол Азиз Абдыкалыковго жеңилип калды. Дагы 3-орунга күрөшүүгө аргасыз болду. Ал эми анын ошол маңдайында турган Байсал Чокоманов тууралуу айта турган болсоң, Байсал Чокоманов 2007-жылы жарык дүйнөгө келген балбан. Өзүнүн биринчи кармашында Суусамырдан келген Дасанбек Болотовду жеңип, экинчи беттешинде Чаектик Аят Токоновду жеңип алган. Дагы ошол 1-4 финалда ал албетте ошол күчтүү болгон Азиз Абдыкалыкова жеңилип калып. Негизинде эми мынтип балбандар 3-орун үчүн болгон кармашта дагы бар күчтөрүн жумшоого даяр экенин көрүбүз. Азыр балбандардын секунданттары бир аз ошол калыстардын чыгарган чечимдерине дагы
кошулбагандай нааразычылыгын билдирип өтүштү. Албетте бул жерде эми калыстар бардыгын көрүп, бардыгын дагы байкап көрүп турат десек болот. Кантсе дагы күтөбүз, байкайбыз. Алардын ар бири мыктылардын бири. Биздин ушул Советтер Союзунун учурунан Орусиянын атынан ушул Олимпиаданын 3 жолку чемпиону бар. Ал өзүңүздөр жакшы билген Буайсар Сайтиев. Ал 1996 жылы Атлантада өткөн, 2004 жылы Афинада өткөн жана 2008 жылы Пекинде өткөн күрөштөрдө 74 килограммга чейинки салмак чембирдикте эркин ушул күрөш боюнча Олимпиаданын чемпиону атыкканын дагы жакшы билебиз. Ал эми ушул балбандар кийинки ушул дагы бир Советтер Союзунун жолсо Белоруссиядан чыккан балбан бар. Ал 1964 жылы Токиодо өткөн, 1968 жылы Мехикодо өткөн жана 1972 жылы Мюнхенде өткөн күрөштөрдө ушул 100 килограммга чейинки, 97 килограммга чейинки салмак чембирдиктерде 3 жолку Олимпиада чемпиондору аталган. Ал эми бизден дагы мына ушундай Олимпиаданын эркин күрөш боюнча чемпиондордун чыгарына убакыттар өтө аз калды деп биз ишенгибиз келет. Кантсе дагы учурдагы ушул спортчуларыбыздын талыкпай кылган мээнеттери биздин күрөш федерациябыздын дагы балбандарга колдоо көрсөткөнү бир гана федерация эмес, мамлекеттик ушул спорт агенттиктердин дагы аларга көмөктөрүн көрсөтүп, бир топко ушул бизде Кыргызстанда азыр бардык жактан ушул ийгилик жаратып келип жаткан, жолсо эң ушул күчтүү деп сыймыктана айта ала тургандарыбыз бул биздин ушул күрөш, эркин күрөш боюнча, грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз экенин дагы жакшы билебиз. Талаштан тактык жаралат дейт. Андыктан биз азыр ушул балбандардын кармаштарын дагы жыйынтыктап көрүп алгандан кийин ушул калыстардын чыгарган чечими менен биз албетте жеңүүчүлөрдү дагы аныктайбыз. Азыр Байсал Чокоманов менен Эржан Рустамбековдун ортосундагы тиреч болчу. Ушул Байсал Чокомановдун бир тууган агасы Рамазан Чокоманов ал финалга чыга алган экен. Демек биз финалда Байсал Чокомановдун агасын да көрөбүз. Байсал Чокоманов өзү 2007 жылы жарык дүйнөгө келген балбан. Ал эми анын ушул каршылашы Эржан Рустамбеков. Ал кызыл бурчтан чыккан балбанга 2 упай бердик деген чечимдерди чыгарган экен дагы. Бирок азырынча алар жылган жок. Эсеп болсо 4-2 алдыда Эржан Рустамбеков жана ал барган сайын упайларынын санын дагы көбөйтүп өзүнүн жүрүшүн ийгиликтүү аткарууга дагы талпынат жана бир упайга ээ болгон балбан мынтип 5-4 эсебинде гана артта. Эгер деле мындан ары дагы да болсо күрөштө ушул калыбынан жазбай уланта турган болсо, анда жеңишке жетүүгө ага алда канча жеңил болуп каларын дагы жакшы билет. Эсептөрдү 4-4 теңеген. Азыр чындыгында калыстар тобу эч кимди укпайм. Ушул өзлөрүнүн кеңеши менен керек. Бул жакта 5 деген упай туура болгон. Бирок эми кайра 4-4 болуп калгандан кийин чындыгында түшүнүксүз жагдайлар дагы жаралат. Калыстар бул жерде эми жаш балбандардын ушул кармаштарында адилеттүүлүк менен, акыйкаттык менен
алысты жүргүзүп берүүлөрү дагы абзел. Убакыт аз калды жана мынтип саналуу секундалар калгандан кийин бул балбандардын кимиси ошол каршылашын чийимден сыртка чыгарса дагы жок дегенде бир упай алып анын негизинде жеңишке жетүүгө дагы эң эле сонун жаралган көз ирмек болот. Эч кандай упай жок. Балбандар бир аз ошол тирештин жүрүшүн күчөтүшү керек. Убакыт аз калды жана ой балбандар болушунчаларда активдүү болууга дагы чакырышат. Эч кандай упай жок жана эсеп болсо тең. Мына ушул жерде жеңүүчүнү дагы аныктай турган кез келип жетти. Ой Асыр Чокоманов, Эржан Рустамбеков жеңишке жетти дагы. Натыйжада Байсал Чокоманов деп жеңиштен дагы кол жууп калганын көрүп калдык. Биз болсо кийинки кармаштарга токтолобуз. 27 килограммга чейинки салмак чембирдикте Акматкулов менен Бакытов жана Акматкулов менен ошол Бакытовдун кармаштарынын жүрүшүндө кимиси жеңүүчү атыгат дагы кимиси жеңилүүсүн тартат. Бул баш байге үчүн болгон кармаш. Алимбек Акматкулов Жалал-Абад ушул шаарынан келген. Ал эми анын каршылашы Даниэль Бакытов. Ал 1000 куштук ушул жергиликтүү балбан. Айтор Жалал-Абадтык ошол Алимбек Акматкуловдун өткөргөн кармаштары тууралуу айта турган болсок, балбан өзүнүн биринчи беттешин ошол Суусамырлык Бекбол Каракойжиевке каршы өткөрүп анды жеңип алган. Экинчи беттешинде ал Эрбол Мейманбековду жеңип ошол жарым финалга жок ага чейин ошол Кочкордон келген Арафат Жумаевди жеңип жарым финалга чыга алган. Жана андан кийин ушул 1000 куштан келген Рамазан Кайыпбековду дагы жеңип финалга чыккан. Ал эми анын ошол бет маңдайында каршысында туруп ал менен тең ата таймашып жаткан Даниэль Бакытов өзүнүн биринчи беттешинде казакстандык Эмирлан Кошойбековду жеңип алган. Экинчи кармашында дагы бир казакстандык балбан Муслим Сарымергеновду жеңип алган болсо, үчүнчү беттешинде ал Жакшылык Боробаевди жеңип жарым финалдын алкагында ошол Кочкор атадан келген Белек Суеровду жеңди да финалга чыкты. Айтор эми мынтип алтын байге үчүн болгон кармаш жана азырынча Алимбек Акматкулов өзүнө ишенимдүү дагы кармаштарды жүргүзүүдө. Айтор балбандар жеңишке жетүү үчүн бар күчүн аябоосу дагы барыбызга айдан ачык маалым. Андыктан биз эми финалдык кармаштардын жүрүшүндөгү балбандарыбыздын мыктылыгын дагы байкайбыз. Кантсе дагы бул жаш муундар келечектен ошол эң күчтүү балбандардын бирине дагы айланары талашсыз машыктыруучулардын берген көрсөтмөлөрү жана анын негизинде финалдык кармаштын ошол чечүүчү бөлүгүн кандай өткөрүшөт байкайбыз. Жеңген балбан алтынды жеңилгени күмүштү тагынат дагы ушул Советтер Союзунун спорт чебери эркин күрөш боюнча союздук маанидеги калыс Орозбек Орозалиевдин элесине арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдештин алгачкы жеңүүчүлөрү болот. 27 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги жана каршылашынын бутуна чөпкенедей кирип барган. Бул албетте бирок андан ары
ийгиликтүү жүрүштү Даниэль Бакытов жасай албагандан кийин Алимбек Акматкулов толугу менен өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн да азыр пайдалана албай жаткан чыгар. Байкайбыз, ашыкпайбыз. Чындыгында ар бири жеңишке жетүү үчүн дагы өзгөчө кармаштарга өзгөчө жүрүштөргө барганы маалым жана 2 упайга ээ болгон Алымбек Акматкулов андан ары упайларынын санын дагы көбөйтүшү керек жана каршылашын толугу менен деп байлап аны кыймылдатпагандан кийин калыстын ышкырыгы жаңыран жана балбандар күрөштү ушул туруп улантууга дагы чакырат. Азырынча Алимбек Акматкулов ишенимдүү түрдө упайлар жагынан дагы алдыга чыга алды жана убакыт болсо барган сайын азгалат. 20 секунд убакыт калды. Даниэль Бакытов эми ушул тобокелчиликке дагы салып кирип көрүшү керек. Тобокелчилик бул эр жигиттин ушул жардамчысы дейт. Андыктан жок, канча дагы биз эми мынтип Даниэль Бакытовдун упайга ээ болбой калган көрдүк. Дагы 4-2 эсебинде Алимбек Акматкулов жеңишке жетет. Биз албетте Алимбек Акматкуловдун ошол жеңиши менен алтын байгени жеңүүсү менен куттуктайбыз. Дагы кийинки салмак чембирдиктин финалдык кармаштарын көрөбүз. Абдыкалыков жана Чокомановдор. Азиз Абдыкалыков ошол кызыл бурчтан чыккан болсо, ага каршы Рамазан Чокоманов көк бурчтан чыккан балбан. Спорт мектебинин тарбиялануучусу Азиз Абдыкалыков, ал эми Рамазан Чокоманов Алато деп калтырган. Айтор Алато бул эми ушул спорт клубунун дагы аталышы болушу толук ыктымал. Кармашты Азиз Абдыкалыков өзүнө ишенимдүү баштады. Эгер деле мынтип улантып өтө турган болсоң да таза жеңишке жетери дагы ырас. Жана эң соңку упайлар бар дагы 8-0 болгондон кийин эсеп азыр аны андан ары дагы уланта берүүнү Азиз Абдыкалыков токтотту. Уланта дагы мынтип натыйжада Азиз Абдыкалыков жетишет. Дагы 32 килограммга чейинки салмак чембирдикте ошол жеңүүчү атат. Балбанды куттуктайбыз жеңиши менен. Чындыгында өзгөчө жана мыкты кармашты өткөрүп берди. Кийинки финалдык кармаш Рустамжан Кахаров менен Хамза Карымшаковдун ортосунда. Хамза Карымшаков ушул олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин өкүлү болсо, анын бет маңдайында турган Рустамжан Кахаров, ал Кочкоротто шаарынан келген, ушул Жалал Абадтан келген балбандар бул ирет дагы ошол күчтүү болуп келген. Алар бир гана бул ошол жумгалда гана кармашта эмес, алар башка эл аралык ошол жок дагы өлкө биринчиликтеринде дагы башка мелдештерде дагы мыкты даярдык менен келишет. Чындыгында ушул Жалал Абадтан дагы күчтүү балбандар көп чыгарын жакшы билебиз. Демек, Рустамжан Кахаров 2007 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми Хамза Карымшаков 2005 жылы жарык дүйнөгө келген балбан. Рустамжан Кахаровдун өткөргөн ошол кармаштарына токтоло турган болсок, биринчи беттешинде ал Дастан Маматсабировду жеңип алган, экинчи кармашында Жылдызбек Бакытбековду жеңип, үчүнчү кармашында Казакстандан келген Амантур Карамбаевду жеңип финалга чыккан болсо, анын ошол бет маңдайында турган каршылашы Хамза Карымшаков биринчи беттешинде Нарындык Элмек Султанбековду жеңип алган, экинчи беттешинде Суу Самырдан келген Казай Мырзабековду жеңип алган болсо, үчүнчү беттешинде
нарындан чыккан Чыңгыз Барктабасовду жеңип жарым финалдын алкагында өзүнүн ошол бир клубда чогумашкан Бектур Акматкуловду жеңип финалга дагы чыкканын айтып өтсөк болот. Бул салмакта жалпы жонунан 26 балбан күч сынашып, анын жүрүшүндө азыр балбандар толугу менен бири-бирине туруштук бергүү дагы ашыгышат. Рустамжан Кахаровдун эмнесин балап койсок болот. Албетте өзүнөн 2 жашында ошол чоң болгон азыр Хамза Карымшаков менен тең тайлашып, ага эми гана ошол 1 упай алдырып койду. Жана биринчи бөлүктүн бүтөрүнө дагы 9 секунд калганда Хамза Карымшаков эсептер жагынан алдыга чыга алды. Жана балбан бул көрсөткүчү менен албетте кайсыл бир деңгээлде сыймыктанып койсо дагы болот. Жана биринчи бөлүктүн соңунда алардын демдерин басып алуу үчүн саналуу гана секундалык тыныгуулар, мен жаңылбасам жарым мүнөт ошол болушу керек. Жана Кочкор аталык балбан Рустамжан Кахаров ортого кирип барды дагы экинчи бөлүктү баштайт. Бул жерде эми Хамза Карымшаков өзүн кандай көрсөтөт? Ушул көк бурчтан чыккан 1 упай алган балбан, аны дагы байкайбыз. Канча дагы аларга ушул спорт мектебинде тарбияланып, мамлекетте үмүт арткан, өлкөбүз жерге үмүт арткан балбандар дагы болуусу зарыл. Ал ортодо каршылашынан колун толугу менен байлап алууга азыр Хамза Карымшаков ашкан болчу. Жана эгерде ошол эрежелерди бузсаң да айып кагазыналарын дагы эскертүү катарында айып кагазын ала турганын айтышат. Байкайбыз канча дагы эркин күрөш боюнча ошол биздин балбандарыбыз түйнөлүк ошол күрөш уюмунда дагы алдыңкылардын катарына кирүү үчүн азыр аракет кылышат. Элеман Догдурбек уулу ошол 70 килограммга чейинки салмак чембирликтин алдыңкы 20-лыктын катарында кирип 15-чи сапта турат. Жана Элеман Догдурбек уулу сыяктуу ошол өзүн мыкты көрсөтө алган балбандардан дагы болот деп ишенгибиз келет. Канча дагы ошол жаш балбандардын таштаган, алысты көздөй таштаган ошол койгон максаттары, алардын умтулуулары алыс жана бийик болсун дейбиз. Эсептерди теңеп коюуга Рустамжан Кахаров жетишкен экен. Жана мындан ары упай алууга азыр толук түрдө Хамза Карымшаковго учур жаралды дагы. Ал соңунда азыр Хамза Карымшаковдун машыктыруучулары калыстардын ошол соңку чечимдеринен нааразычылыгын билдирди. Албетте биз азыр жыйынтык кандай болот, чечим кандай чыгат байкап көрөбүз дагы, жеңүүчүнү дагы аныктап алабыз. Айтор бир гана учурда ушул биздин балбандарыбыздан тагыраагы эркин күрөш боюнча ошол күрөп жүргөн балбандарыбыздан алдыңкы ошол дүйнөнүн тизмегинде кирген бул Догдурбек уулу гана. Жана Догдурбек уулу сыяктуу балбандарыбыз дагы көбөйөт деп ишенебиз. Ал ортодо калыстар дагы ошол чечимди көпкө чейин күттүрбөй чыгарат деп ишене туралы. Демек
жеңишке Карымшаков жетет жана Хамза Карымшаковду биз жеңиш менен куттуктайбыз дагы кийинки ошол балбандардын мелдештерин күтөбүз. Ар бир ошол салмак чембирдиктин өзүнүн мыктылары жана жеңишке умтулган балбандары дагы бар. Демек кийинки финалдык кармаш Азамат Арымбаев жана Рамазан Дамир уулунун ортосунда өтөт. Рамазан Дамир уулу республикабыздын ушул олимпиадалык спорт мектебинин өкүлү болчу. Алга каршы чыккан Азамат Арымбаев болсо ал спорттун ошол мектептин тарбиялануучусу экен дагы көрдүк. Дагы натыйжада ошол күрөштөн Азамат Арымбаев баш тартып жеңишке Рамазан Дамир уулу жетти. Жана кийинки кармаш 51 килограммга чейинки салмак чембирдикте килемге чыккан Али Чолпонбек уулу жана Айбек Зарылбеков. Али Чолпонбек уулу тууралуу айта турган болсок, ошол Кочкордон келген, Нарын облусунун Кочкор районунан. Ал 2005-жылы, ал эми Айбек Зарылбеков 2004-жылы ошол жарык дүйнөгө келген балбан. Айтор биз ушул Айбек Зарылбековдун биринчи кармашы тууралуу айта турган болсок, ал Атайлык спорт клубунун өкүлү Ислам Бейманбеков менен кез келип аны жеңип алган. Экинчи беттешинде Арсен Сагынбековду жеңип алган болсо, үчүнчү кармашында Бактыбек Талант уулун жеңип ошол финалга чалган. Ал эми анын ошол бет маңдайында турган Али Чолпонбек уулу биринчи кармашында Чаектик Омар Талайбек уулун жеңип алса, экинчи кармашында ал Нурмурза Уланбек уулун жеңип туруп финалга чыга алган. Жалпы жондан бул ошол 51 килограммга чейинки салмак чембирдикте 12 гана балбан бар болуп, алар ошол жеңиш үчүн дагы кармаштарды өткөрүп жатканын жакшы билебиз. Ал ортодо Айбек Зарылбеков 4-0 эсебинде алдыга чыга алды жана ага каршы күрөшүп жаткан Али Чолпонбек уулу бир аз ошол буга чейинки кармаштарында өзүнө ишенимдүү жүргүзгөн болсо, эми гана мынтип упай алууга дагы умтулат. Жана Али Чолпонбек уулу каршылашына бутун алдырып койгондон кийин Айбек Зарылбеков таза жеңишке жетет, дагы алтын ошол байгенин ээси болот. Балбанды чын жүрөктөн жеңиш менен куттуктайбыз. Жана кийинки ошол салмак чембирдиктеги балбандардын ортосундагы мелдешти дагы күтөбүз. Ал албетте 60 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги финалдык кармаш. Кызыл бурчтан Сагын Эсеналиев чыга турган болсо, көк бурчтан Байтемир Төлөбериев. Финалдык кармаш үчүн дагы ушул килем үстүнө чыгарын көрдүк. Демек жеңиш Байтемирге берилет. Байтемир Төлөбериев каршылашынын беттешинен баш тартып коюш менен жеңишке жеткен экен. Биз болсо ошол менен бүгүн ошол биринчи килемдеги жеңүүчүлөрдү аныктап, аларды чын жүрөктөн жеңиштери менен дагы куттуктайбыз. Азыр ошол буга чейинки биз атап өткөн салмактардын жеңүүчүлөрүн дагы аныктайбыз. 27 килограммга чейинки салмак чембирдикте биринчи орунду Алтынбек Ахматкулов, экинчи орунду Даниэль Бакытов, үчүнчү орунду Рамазан Кайпеков, жана Жакшылык Бөрөбаевдар жеңип алышкан. Ал эми
Андан ары 32 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги ошол жеңүүчүлөргө токтоло турган болсок, анда Азиз Абдыкалыков 1-орунду, 2-орунду Рамазан Чокоманов болсо, 3-орунду Иржан Рустамбеков менен Давид Эсенгуловдор ээлешкен. Ал эми 38 килограммга чейинки салмак чембирдикте 1-орунду Хамза Карымшаков ээлесе, 2-орунду Рустамжан Кахаров ээледи. Ал эми 3-орунду болсо Жылдызбек Бактыбеков менен Бектор Ахмат Коловдор жеңген дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. 45 килограммга чейинки салмак чембирдикте Рамазан Дамир уулу 1-орунду, 2-орунду Азамат Арымбаев, 3-орунду Ильяс Билалов жана Сыймык Мукаш уулу жеңди. 51 килограммга чейинки салмак чембирдикте алтын байгени Айбек Зарылбеков тагынса, күмүш байгеге Али Чолпонбек уулу життет. Ал эми коло байгени Нурмырза Уланбек уулу менен Арсен Сагынбеков багындырышкан. Андан ары 60 килограммга чейинки салмак чембирдикте жеңүүчүлөрдү атап өтө турган болсок, Байтемир Тлөбериев мелдештин жеңүүчүсү аталат. 2-орунду Сагын Эсеналиев жеңген болсо, Канзат Канатбек уулу менен Эржигит Кубатбековдор 3-орунду ээлейт. Демек, ардактуу мекендештер, ушул Орозбек Орозалиевдин жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдештин 2-килемдеги болгон мелдештерди дагы НТ Спорт каналынан көрө аласыздар. Эч кайда алыстабаңыздар, кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар деп коштошобуз.